Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге дагы бир кызыктуу тасмалардын берин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп, мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Когда человека охватывает жажда мести, он становится демоном. Тасманын башында эле Саката аттуу жалданма өлтүргүч адамды көрөбүз. Ал ар дайымкы колдонуп жүргөн бычагын курчутуп, кийинки буйртмага даярданып жаткан болчу. Бул кезде мафия башчысы Каванага анын адамдары келишип, шаарда жаңы банда пайда болуп жаткандыгын жана алар күчтөнүп кооптулук жаратып жаткандыгын айтышат. Албетте мындай кабар Каванага жакпай. Эмне үчүн ал банданы ушуга чейин эле жок кылып түгөтпөдүңөр? Ушул иш колуңардан келбей койдубу деп эле кол алдындагы адамдарды жазалай баштайт. Дал ушул мезгилде дал ушул имаратка жанагы Саката деген жалдангыч мафия мүчөлөрүн чекеден эле кырып кире баштаган болчу. Кимдир бирөөнүн кол сала баштагандыгын билген соң Кавана дагы качканга аракет кылып, бирок Саката сырттагылардын баардыгын кырып салгандыктан Кавана качканга мүмкүн болбой калат. Акыры ал Каванага жетип өзүнүн миссиясын аткарып, бирок өлбөй калган мафия мүчөсү Сакатаны атып сала жаздайт. Бактыга жараша Сакатанын жардамчысы Фуджита келип калып, жарадар мафияны атып өлтүрөт. Ушул ишти бүтүргөндөн кийин Саката менен Фуджито бир жерге барышып, ошол жерден Саката мен мындан ары бул ишти токтотомун. Жөнөкөй адамдарга окшоп тынч эле өмүр сүргүм келет деп айтып, Фуджито болсо Сакатага дагы бир канча буйртмаларды чогуу аткарбайлыбы дегенине карабай эле Саката аны менен коштошот да үйүнө жөнөп кетип калат. Дал ошол учурда аларды кимдир бирөөлөр аңдып жаткандыгын көрөбүз. Ошентип Саката үйүнө үй бүлөсүнө келери менен эле үйдө бет капчан бир канча адамдар пайда болуп калган болот. Саката эч нерсени түшүнбөй турса, алар сөздү баштап, а дегенде эле Сакатага Кавананы өлтүргөндүгү үчүн рахмат айтышат. Көрсө Кавананын өлүмү үчүн Саката жана Фуджитого бир канча суммадагы акчаны төлөп берген дал ушул бет капчандар экен. Жана да Кавананын адамдары айтып жаткан шаардагы жаңы түзүлгөн банда дал ушул бет капчандар болуп чыгып, алар Сакатага эми мафия башчысы Кавананын да иши бүттү. Андыктан бул нерсени көргөн билгендин баардыгы жок болуш керек. Эми бул шаарда биз бийлик кылабыз, биздин доор башталды деп айтышат. Эми гана түшүнүп калган Саката болсо үй бүлөсүн коргогонго аракет кылып, бирок бет капчандар көп болгондуктан Саката бирөөсү менен кармашканча болбой эле башкалары анын аялын жана кызын ошол жерден эле атып салышат. Андан соң бет капчандардын башчысы бул шаарга 50 жылда бир жолу шайтан келет деп айтып, кайдагы бир өздөрүнүн ойлоп таап алган ритуалдарын айта башташат. Аялынын жана кичинекей кызынын өлүмү үчүн өтө кыжыры кайнап турган Саката, мен баарыңарды өлтүрүп ар бириңердин түбүңөргө жетем деп айтат. Анда бет капчандардын башчысы биз сени чыдамсыздык менен күтөбүз деп коет да, дароо эле Сакатаны дагы атып салышат. Ошол окуядан кийин арадан бир канча жылдар убакыт өтүп, шаардын мэри Сунахара журналисттердин алдында акыркы жылдары шаардын канчалык жакшы жака өсүп өнүгүп жаткандыгы жөнүндө айтып берип жаткан. Анын сөзү боюнча биздин шаарда бир да бир кылмыштуулук жок. Өтө бир коопсуз шаарлардын бирибиз деп айтсак болот. Эми мындан ары дагы чоң иштерди пландап жатабыз деп айтып жатса, журналисттердин бири чыгып бир канча жоголгон адамдар жөнүндө маалымат берип, ошолор жөнүндө аныктап айта баштайт. Бирок шаардын мэри ал журналисттин оозун дароо эле жаап, бул маалыматтар анык эмес, баардыгын далилдеп анан сүйлөгүлө деп коет. Ал эми кийинки көрүнүштө биз баягы Сакатанын өлбөй тирүү калганын көрөбүз. Бирок анын ден соолугу начарлап, паралич сыяктуу болуп эле кыймылдай албай калган. Текшерүүгө барып изилдеген полиция Саката өз үй бүлөсүн өзү өлтүрдү деген жыйынтыкка келип, өз денесин дээрлик сезбей калган Сакатаны түрмөгө камап салышат. Анын түрмөдөгү мөөнөтү бир канча жылдардан кийин аяктап, түрмөдөн чыккандан кийин баягы досу Фуджита тосуп алат. Фуджита Сакатаны ар дайым эле карап жүрө алмак эмес. Ошондуктан эми Сакатага Раджи деген адам жардам бере баштайт. Бир жолу Раджи аны көтөрүп үйгө киргизип бара жатса, бейтааныш адам келип эле Сакатанын колуна бычак менен сайып, менин колумду сен кесип салгансың, эстедиңби деп эле кыйкыра баштайт. Бирок Сакатанын өзү оорукчан болуп, дээрлик денесин сезбей калганын түшүнгөн соң, кайра тез эле ал жерден кетип калат. Ал эми жанагы Камина деген журналист шаардын мэри бир нерсени жашырып жатканын даана сезип, ар кандай адамдардан эле маалымат чогултуп изилдөө иштерин жүргүзө баштайт. Ошол күнү ал дагы бир банда мүчөсүнөн маалымат алып жаткан кезде, журналисттин артынан аңдып келген бет капчан адамдар пайда болушуп, ошол эле жерден журналистти дагы жана ага маалымат берип жаткан банда мүчөсүн дагы тындым кылышат. Бул кезде Фуджита болсо Сакатанын үй бүлөсүнүн өлүмүнө өзүн күнөөлөп жүргөн. Анткени ошол бир канча жылдар мурун Сакатанын үйү кайсыл жерде экендигин дал ошол Фуджита айтып берген болчу. Сакатанын колуна бычак сайылгандыгы үчүн ал ооруканада жатканда, ал жерге офицер Катаро кирип келет да кароочулардын бул жерден кете берүүсүн талап кылат. Ичкериге кирген офицер өзүнүн бет кабын тагынып, аны көргөн Саката болсо, бул бет капчан адам анын үй бүлөсүн өлтүргөндөрдүн арасында бар болчу экендигин түшүнөт. Катаро болсо бир канча жылдар мурун өлбөй калган Сакатанын ишин эми бүтүрмөк
ичмөкчү болуп, кандайдыр бир суюктукту анын дарысына кошо баштайт. Дал ушул мезгилде баардыгын сезип түшүнүп турган Саката аябай өч алгысы келип Кудайдын буйругу менен Байтор денесине жан киргендей болуп, колу буттары кыймылдай баштайт. Ал ордунан козголуп Катара менен кармашканга аракет кылып баштап, бирок дагы эле денесин жакшы башкара албай Катара менен мушташа албай жатты. Ичкериде ар кандай үндөр чыккан соң кароолчулар кайрадан чуркап келишип, Катара болсо бетиндеги бет кабын дароо чече калат. Эмне болгонун түшүнбөгөн кароолчулар жерде жаткан Сакатаны ордуна жаткырып жатышса, офицер Катара акырын эле кароолчулардын бирин атып өлтүрүп салат. Экинчи кароолчу болсо мындай көрүнүшкө корккон деле жок. Анткени ал дал эле офицер Катаранын адамы болчу. Ошондо ал жерге дарыгер дагы баш багып эмне болгондугун көрүп калып, Катаранын адамы аны дагы акырын эле өлтүрүп койгонго туура келет. Ошол учурда Сакатага кайрадан жан кирди Байтор. Офицер Катаро жана анын кароолчусу менен эле бар күчү менен кармаша баштайт. Кароолчуну терезеден кулатып, офицер Катараны болсо муунтуп жатып тындым кылган соң, дароо эле ооруканадан чыгып жөнөйт. Анын алдастап басып келе жаткандыгын көргөн Фуджито таң калып эле эмне дээрин билбей оозу ачылып калат. Басып келген Саката Фуджитонун унаасына отуруп, бирок Саката досу Фуджито анын душмандары менен иштешерин такыр билген эмес. Фуджитого СМС билдирүү келип түшүп, ал жакта Сакатаны тындым кылып заводко жеткирип бергиле деп жазылган болчу. Ошентип бир аз өтпөй эле заводко жетип келген Фуджито Сакатанын өлүк денесин өткөрүп берет. Бирок Фуджито бул жолу досуна жардам берген болуп чыгып, өлүктөй болуп жаткан Саката ордунан тура калат дагы. Алдынан чыккан банда мүчөлөрүнүн баардыгын тең эле кыра баштайт. Муну видео камералардан байкаган Такамото чыккынчыларды өлтүрүүгө буйрук берип, банда мүчөлөрү айдоочуну өлтүргөнү менен Фуджитону өлтүрө албай калышат. Кадимкидей эле денесин башкара баштаган Саката болсо согуш чеберчилигин көрсөтүп, эч кандай куралсыз эле Такамотонун заводдогу бир канча адамдарын жайлап салды. Ошол мезгилде Такамото өзү заводдон качып чыгып, Саката заводдун ичинде турган кезде бомбаны жардырып жиберет. Заводдун жарылганы бүткүл шаарчага көрүнүп, Такамото банда башчысына чалат да, мен Сакатанын ишин бүтүрдүм деп айтат. Бирок жалындаган оттун арасынан Саката өлбөй эле тирүү чыгып келгенин көргөндө, жүрөгү оозуна тыгылып тапанчасын алып Сакатаны атмакчы боло баштайт. Бирок а дегенче болбой эле Фуджито унаа менен келип Такамотону сүзүп кетти. Унаасынан жарадар абалда түшкөн Фуджито Сакатага кайрылып, сенин үй бүлөңдүн өлүмүнө мен күнөөлүмүн. Ошондуктан мен күнөөмдү жууганга даярмын деп айтса, Саката эч ойлонбой эле досу Фуджитону атып салат. Андан соң чалажан болуп өлбөй жаткан Такамотону көрөт да, аны бир жерге алып барып асабайлап коюп, бардык керектүү маалыматтарды сурап билгенге аракет кылып кыйнай баштайт. Кыйнап жатса Такамотонун телефонуна коңгуроо келип, Саката аны алып көрсө телефондун ары жагында шаардын мэри болуп чыгат. Көрсө баардыгын кылып жаткан мафиянын башчысы дагы ушул шаардын мэри болуп чыгып, ал Сакатага анын кызы тирүү экендигин айтат. Албетте Саката а дегенде ишенбей, шаардын мэри Сакатага эгер Такамотону тирүү калтырып алып келе турган болсоң, мен дагы сага кызыңды тирүү жолуктурам деп айтат. Бирок Саката болбой эле Такамотону өлтүрүп салды. Эми ден соолугу кайтып келген Сакатанын көкүрөгүндөгү өч алуу сезими өрт болуп жанып, айткандай мафия мүчөлөрүнүн баардыгын кырмайынча жаны жай алмак эмес. Ал эми кийинки көрүнүштө Сакатанын кызы чындап эле тирүү калганын билебиз. Аны мафиянын бир мүчөсү болгон Канте багып чоңойтуп, ушул күнгө чейин өз кызындай эле карап келген. Мафия башчысынан ага да билдирүү келип түшүп, Саката жөнүндө айтылып, аны табууга буйрук берилет. Бул кезде Саката эски таанышы Такагавага барып, Такагава болсо полиция кызматкери болчу. Ошентип бир катар маалыматтарды билип алган Саката Такагаванын кызматтык тапанчасын билдирбей алып алат да жөнөп кетип калат. Ал изилдеп отуруп кызынын кайсыл жерде жашаарын да таап барып, бөлмөгө кирип барса кызы корккон андан жашынып калат. Ошондо Саката дубал бетинен кызынын кичинекей кезинен баштап чоңойгон кезине чейинки сүрөттөрүн көрүп, аңгыча болбой үйгө Канте дагы келип калат. Ошол жерден экөө кармаша баштаганда кыз качып кетип, Канте менен Саката кармашып жатканда, Саката аялын дал ушул Канте атып өлтүргөнүн билет. Аңгыча болбой Сакатанын качып кеткен кызы кайтып келет да, Сакатанын өзүн жаа менен атып жиберип, Канте болсо Сакатаны терезеден кулатып жиберет. Бирок бир аз демин баскандан кийин Канте төмөн жакты караса, төмөндө Саката жок болуп чыгат. Көрсө Саката менен Тагагава сүйлөшүп келген Байтор. Тагагава дароо эле унаа менен Сакатаны алып кеткенге жетишиптир. Бирок мафия видео камерадан Тагагаваны көрүп калып, бир эле заматта анын телефонун табышат да чала башташат. Ошондо мафия адамдары Сакатаны атайын бир имаратка чакырышып, кызынын да ошол жакта экендигин айтып, ошол жака келүүсүн талап кылышат. Бир канча убакыттан кийин Сакатанын унаасы жай жүрүп келе жаткандыгын көрүшүп, бирок унаа акырын келип токтогондо унаанын ичинде Саката жок экендигин билишет. Көрсө бул кезде Саката имараттын арткы бөлүгү менен кирип келип, бул жолу Саката өтө каардуулугун көрсөтүп, алдынан чыккандын баардыгын өтө тездик менен өлтүрүп кетип бара жатты.
Албетте Саката дагы ар кайсы жагынан жарадар болуп, бирок эч нерсеге карабай тайманбастан алдыга жүрө берет. Бир кезде анын алдынан кайрадан Канте тосуп чыгып, бул жолу болгон күчү менен аракет кылып жатып Кантени да тындым кылат. Мафиянын түгөнбөгөн адамдары улам сайын арт-артынан келип отурушуп, бирок эч кимиси Сакатаны токтото албай. Өтө алысырап калган абалда Саката лифттен чыгат. Ошол жерден ал кызы Риону көрүп, "Сенин чыныгы атаң менмин. Сен кичинекей кезиңди жакшылап эстешиң керек" деп айтып, ага түшүндүргөнгө аракет кылып жатканда беткапчан адам анын артынан келип эсин оготарат. Ошондо шаардын мэри Сунахара өзүнүн шайтандык жөрөлгөлөрүн улантып, өздөрүнүн ритуалы боюнча Риону өлтүрмөкчү боло башташат. Бирок планга ылайык бул кезде ал жерге Такагава жетип келип, куралы менен аткылап көпчүлүктү коркутуп, Риону өз карамагына алат. Саката дагы эсине келип, ушул кезде гана Рио Саката анын чыныгы атасы экендигин эстейт. Такагава Риону алып кеткенде Саката эми кармашты уланта баштап, бирок кармашта Саката бир топ эле алысырап калган болчу. Сухагара аны бир топ жеринен жаралап, акыры бир колунда кесип салганга жетишип, бирок ошого карабастан Саката бир кезде күтүлбөгөн соккуну жаздап, Сухагараны дагы тындым кылды окшойт. Рио кайтып келип атасын кучактап, бирок өтө эле көп жеринен жаракат алып калган Саката бул жолу дүйнөдөн кайтты. Бирок арадан бир канча убакыт өтүп, биз кайра эле баягы шаардын мэри Сухагара өлбөй тирүү калып дагы эле шайтандык жөрөлгөлөрүн улантып, шайтандын бет кабын кийип, андан аркы зулумдук иштерин кылып жаткандыгын көрөбүз. Бирок ал кайсыл жерден туш болуп калганын өзү билбей калдыбы айтор. Рионун жаасынын огунан көз жумуп, буга чейинки жашоосу түп тамырынан өзгөргөн Рио өзүнүн чыныгы үй бүлөлүк сүрөтүн таап алып, алыскы сапарга кетип бара жатканын көрөбүз. Тасма дал ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.